ил. Ил деген бул корей тилинде бир деген цифраны түшүндүрөт, бир. Ал эми и бул 2. Сам. Бул 3. Са. Бул 4. О. 5. Юк. Чил, пал, гу, шип деген сандарды биз башта өтүп алганбыз. Андан кийин, эгер биз илге шип санын кошкон болсок, анда эмне болуп калат? Бизде или жок эле, мисалы, шип болгон болсо, бул 10 сан болуп калат. Ал эми алдына и санын койгон болсок, анда кандай болуп калат? 20. Ал эми самшип. Самшип болгон болсо, анда бизде 30. Ал эми сашип болгон болсо, бул 40. Ал эми о-шип. О-шип болгон болсо, анда бул 50 цифрасын түшүндүрөт экен. Ал эми 100 деген цифраны биз башта эмне деп алдык эле? Биз пек деп айтып алганбыз. Пек. Бул 100 цифрасын түшүндүрөт. Анда биз бүгүнкү өтө турган темабыз налча ва йо ил деген тема. Бул биздин число, күндөрүбүздү, айларыбызды белгилей алабыз. Налча ва йо ил. Налча деген бул число болот. Биз азыр 2020-жыл. Мисалы 2020. Жыл деген сөздү биз бул жерге нён деп жаза алабыз. Нён деген бул жыл экен. Ал эми 03 бул март айы. Мисалы уаль. Уаль деген бул ай деген маанини түшүндүрөт дагы. 03. Эгер 01 болгон болсо, бул кайсыл ай болуп калат? Уаль, январь болуп калат. Ал эми и 2 болгон болсо, июль болгон болсо, бул февраль. Мисалы, январь, февраль. Ал эми 03 бул эмне болуп калат? Март. Март болуп калат, самоль. Ал эми саоль болсо, апрель, май болуп кете берет. Демек биз уоль дегенди бул айларды эсептеп алат экенбиз. Ал эми ил деген бул күндөрдү түшүндүрөт. Числонун мисалы 12-си. Ил деген бул күндү түшүндүрөт экен. Нён, уоль, ил деп эсептеп алат экенбиз. Муну самоль деп айтабыз. Мисалы 12. Шип, и, ил деп айтабыз. Шип, и, ил деп айтабыз. Бул жерлер нён жыл болду, уоль ай болду, ил бул күн болгон болсо, анда биз йо ил деп өтөт экенбиз. Йо ил деген бул биринчи жума, биринчи күндөн 7-чи күнгө чейинки жуманы түшүндүрөт экенбиз. Мисалы үчүн, биринчи күн бизде вар йо ил. Вар йо ил. Вар йо ил бул биринчи күн. Ал эми экинчи күн бул хва йо ил. Жазылайын. Хва. Үчүнчү бул су. Төртүнчү бул мог. Бешинчи күнү бул гым. Ал эми алтысы бул то. Ал эми жетиси бул ил. Булардын бардыгына йо илди улап коебуз. Мисалы үчүн гым йо ил. Гым йо ил, то йо ил. Бардыгына йо илди кошо айтабыз. Кана барыбыз чогуу биргеликте айтып көрөбүз аны. Вар йо ил, хва йо ил, су йо ил, мог йо ил, гым йо ил, то йо ил, ир йо ил болуп эсептелинет. Булар биздин апталык жума болуп эсептелинет экен. Булардын бардыгынын аталышын жумаль деп атап коет экенбиз. Жумаль.